Кыргызстанда асыл тукум кой эчкилерди идентификациялоо иш-чаралары 99,5%га аяктады. Бүгүнкү күнгө карата 37.562 баш кой идентификациядан өттү. Асыл тукум кой эчкилерди каттоого алууну ишке ашырууга райондук ветеринардык башкармалыктар, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, өз алдынча башкаруу органдары жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери катышты. ЖИКС маалыматтык тутумунда жандык жөнүндө, анын союлганы жана жаныбарлардан алынган азыктардын экспертизасынын жыйынтыктары, азыктардын коопсуздугу боюнча маалыматтар камтылган. Биринчиден бизде азыр мына идентификация дегенибиз бул негизи бүткүл дүйнөдө мына башка мына биз таможенный союзда деп атпайбызбы? Ошондогу баягы талаптар. Экинчиден идентификациянын эмнеси жакшы? Мал ошо туулганда бир жолу берилет, ага идентификация номер берилип, өмүр бою ошол номер ошо менен болот. Анын эмделгени, кандай мероприятие жүзгөндөрдүн баардыгы ошол номерго байланат. Айыл чарба министрлиги алдыда идентификациядан өтпөгөн малды жана анын азыгын сатуу мүмкүн болбой каларын. Ал эми малы идентификациядан өткөн жарандар насыя алууда жеңилдиктерге ээ болорун эскертишүүдө. Айыл чарба тармагы боюнча серепчи Төрөгулбеков учурда мал чарбачылыгында малдын туягына эмес, сандан сапатка өтүү аракети жүрүп жатканын билдирет. Фермер өлкөдө сүт багытындагы уйларды көбөйтүү үстүндө иш-чараларды алып барып жатыптыр. Белки астыкым жок малдан кетишибиз керек да. Эмне дегенде, мына союз малында бир уй 3000 литр сүт берчү эле. Азыр болсо 2000 литр сүт берип калды. Искөлдө. Кыргызстан боюнча 1850 сүт берип калды. Нарында 1580 литр сүт берип атат. Европа, Россияда 6-6,5 литр сүттөн бир уй берип атат. Европада 9-10 11 000 литр сүттөн берип атат. Израилда 11-13 000 литр сүттөн берип атат. Алардын эчкиси 2,5 берип атат. Ошондон көрүп атасызбы бизде. Ошон үчүн биз ойлоп атабыз, мындай бул тармакты жакшы карашыбыз керек, колдошубуз керек. Айыл чарба илимдеринин кандидаты Качкынбай Кадыркулов өлкө калкынын 70% айыл чарба тармагында алектенип жан багарын айтат. Ошондуктан өкмөт эң оолу бул тармакка көңүл буруп, малды каттоо менен гана тим болбой, чет мамлекеттерден жаңы породаларды алып келүү боюнча да иштерди жүргүзүүсү керек дейт. Уй чарбасы боюнча сүттүүлүгүнө басым жасашып атат. Жылкысы боюнча күлүктүгү менен жана күчтүүлүгүнө азыр жана көкбөрү абдан таралып, ошо жана топко кире турган күчтүү, кайраттуу, анан жүрөктүү аттарды тандап алышып болуп атат. Анан кой чарбасында болсо, баягы жүндүн баасы жакшы болбой калды, уяң жүндүн баасы. Азыр эми негизинен эт багытындагы жана куйруктуу койлорду көпүрөөк басымдуу болуп атат да. Биз баягы илгеркини менен деле көп кете албай атабыз да. Жеке менчиктерди пайда кылып койдук, жеке менчик институтун. Бирок ошолорго мисалы үчүн Америкадагыдай, же Германиядагыдай, же бөлөк баягы өнүккөн мамлекеттер бар да. Ошондой шарттар түзө албай атабыз, чынын айтыш керек. Кой эчкиден тышкары 2022 жылы өлкөдө идентификациядан өткөн 535,9 миң баш бодо мал, 490,3 миң баш жылкы, 3,6 миң баш чочко, 37 үй канаттуулар чарбасы, 81.746 бал челек жана 670 көлмө бар экендиги аныкталган. Айыл чарба министрлигинин алдындагы ветеринардык кызмат жандыктарды идентификациядан өткөрүү, мал уурдоонун алдын алууга жардам берерин айтып келишет. Каттоодон өткөн мал уурдалса, аны табуу оңой болот. Тазагүл Эмилбекова, Бекназар Арыкбаев, Нью ТВ.